Долбоордун алкагында окуулар уюштурулуп, ага катышкан кыздарга теориялык жана практикалык жактан билим берилген. Мындай окутууларга 15 жаштан 19 жашка чейинки мектеп окуучулары сынак аркылуу катышкан. Алардын бири Борбордогу номер 88 мектептин бүтүрүүчүсү Сайкал Кадырбекова илимдеги кыздар долбоорунда окууга катышып, кесип тандоого пайдалуу сабак алган. Ошол илимдеги кыздар долбоору набор өтүп атыптыр. Ошол жактан деген мен мектептин ичинен жалгыз өзүм өтүп кеткем. 5 күн окуп мага аябай жакты. Азыркы учурда мен ар кайсы жактан өзүмдү лидер катары санай алам. Учурда айымдар арасында STEM багытында кырдаалдын жакшырышына аталган долбоор өбөлгө түзө алды десек болот. Сайкал Кадырбекова бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жаңыдан ачылган медициналык инженерия факультетинин 1-курсунун студенти. Азыркы менин окуган факультетим абдан мага жагат. Анткени бул как раз ошол илимдеги кыздар долбоорундагы 4 илим чогулгандын баарын камтыйт. Ошон үчүн мага илимдеги кыздар долбоору абдан чоң таасир этти. Учурда Сайкал Кадырбекова өңдүү ондогон, жүздөгөн кыздарыбыз өлкөнүн ар кайсы жогорку окуу жайларында тандаган кесиптери боюнча билим алышууда. Аталган долбоор кыздарды мектеп жашында эле илимге умтулуусун колдоого алып, республикадагы 50 мектеп аны менен бирге 7 райондук билим берүү бөлүмү пилоттук тартипте иштеген. Натыйжасы жаман болгон жок. Мектептерде өздөрүнүн өнүгүү пландары иштелип чыккан. Планды иштеп чыгуу дагы оңой эмес экен. Оңойго турбайт экен. 5-6 сыйгадан окутуу жүргүзгөндөн кийин, практикалык жардам бергенден кийин араң ошо пландар жаралды да анан биз бир колдонмо иштеп чыгалычы деп анан ошо колдонмону иштеп чыктык. Ушул жумушту аткарып атканда мындай жыйынтыкка келдик. Окутуп койсок 50 эле мектеп билип калып, калгандарына жетпейт экен. Бир методикалык, практикалык колдонмо иштеп чыгалы деп атайын ушундай китепти жаздык. Кыргыз, орус тилинде каржылык маселенин айынан бир аз чектелүү тираж болуп турат. Илимдеги кыздар эми коомдогу талапка жараша айымдар же мырзалар деп чектөө койбой, мектепти жалпы стратегиялык пландоого үйрөтүү максатын көздөйт. Аны менен бирге дагы 2 компонентти эске алуу маселесинин үстүнөн иштөөдө. Биринчиден бул гендердик сезимталдык көз карашты калыптандыруу, кыз балдарга теңчилик мүмкүнчүлүктү түзүп берүү деген. Анан экинчиси азыркы мезгилдин бир өзгөчө тренди бул STEM билими болуп жатат. Так илимдерди үйрөтүүдө дүйнөлүк тажрыйбада интегративдик мамиле деген жаңыча көз караш орун ала баштады. Эгерде биз буга чейин физиканы өзүнчө, химияны өзүнчө, биологияны өзүнчө окута берсек, азыр бардыгын бир мезгилде бири-бири менен салыштырып, түшүндүрүп, аргумент менен окуткула деп атабыз. Мына ушундай кыздарды, дегеле келечек ээлери болгон жаштарды билимге, илимге тартууда жогорудагыдай долбоорлордун балдарды сапаттуу билим алууга үндөгөн мектептеги ар кандай иш-чаралардын таасири чоң десек болот. Элде билимдүү эне балдарына мыкты таалим тарбия берип, аларды илимге умтулушуна чоң өбөлгө деп айтылат эмеспи? Бул багытта илимдеги кыздар долбоорунун аткарган иштерин баалоого арзыйт. Халия Карыбекова, Асамат Дөөлөсбеков, билим жаңылыктарына.